Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн укуктук негиздерин, принциптерин бекемдеген көз карандысыз Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясынын кабыл алынгандыгына 30 жыл толду. Мына бүгүнкү темабыздагы ушул 30 жылдык тарыхы бар конституция тууралуу болмокчу. Кыргыз эли бул бийликке карай миңдеген жылдарды, ондогон кылымдарды, узак жолдорду басып өттү. 1924 жылы Россиянын курамында автономиялуу облус, 1926 жылы автономиялуу республика, 1936 жылы өз алдынча республика болуп, өз алдынча эгемендүү мамлекеттүүлүккө жетиштик деп айтып келдик. 1991 жылы союз кулап, СССР өзүнөн өзү бүлүнгөндөн кийин Кыргыз Республикасы СССРдин конституциясынын негизинде жашап келди. 1924 жылдан баштап биз Кыргыз элибиз өзүбүздүн жаңы тарыхын, мамлекеттүүлүктүн башатын мына 1924 жылдан бери эсептеп келе жатабыз. Эмдеги жылы бул болду тарыхка бир кылым толот. Элдин эсинде легендарлуу парламент катары калган 12-чи чакырылыштагы Кыргыз СССР Жогорку Совети 1990 жылы шайланган. Ал 1990 жылдын апрелинен 1994 жылдын сентябрына чейин иштеген. 1993 жылдын майынан тартып, жаңы конституциянын кабыл алынышы менен Кыргыз мамлекетинин мыйзам чыгаруу органы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши деп атала баштаган. Ошол убактарда союз бар эле. Союзга карабай Кыргызстан өзүн эгемендүү өлкө деп декларация кабыл алган. Мына ушундан кийин да 1-2 жыл өтпөй ушул 1993 жылы 5 майда шуну баягы тактап айтканда ошо 3-нөн 5-не чейин талкуулап, эң акыркы сессиясында Жогорку Кеңеш биздин ушул биринчи жолу тарыхыбызда Кыргызстандын конституциясын кабыл алганды. Ал легендарлуу парламент деп эл арасында аталып калган 12-чи чакырылыш болчу. Советтер Союзу таркап, жаңы эгемендикти алгандагы депутаттардын отуруму болгон. Ошол отурумда 93 жылы 5 майда Медеткан Шеримкулович Аксакал төрагалык кылуучунун коштоосу менен ошол делегаттар катышып, конституциябыз кабыл алынган. Ошондон кийин конституциябыз тигилже бул объективдүү, субъективдүү жашоо агым саясий процесстерге коштолуу өзгөртүлсө дагы ошол 5 май күнү болуп калып калды да. Бул ушул биздин эгемен тарыхыбыздагы өзгөчө мааниге болгон күн. Кыргызстан эгемен мамлекет катары алгачкы 1993 жылы 5 майда кабыл алган конституциясы менен дүйнө элин таң калтырган. Анткени ал 1991 жылы иштелип бүтүп, элдик талкууга берилсе, аны 2,5 жыл бою талкуулап, ийилеп, бышырып 1993 жылы кабыл алып жатат. Демек конституциянын долбоору 2,5 жыл бою талкууланды. Талкууга жеке эле Кыргызстан тарабы эмес, эл аралык мен деген пикирлерде аралашкан. Ошондон тартып мына биздин Кыргызстандын эң башкы эрежебиз, эң башкы, эң маанилүү документибиз. Мен айтып калам, керек болсо ушул баш мыйзам биздин идеологиябыз. 30 жылдыгын белеп аткан конституциябыз 2,5 жыл бою абдан кайра иштетилип, атайын комиссия түзүлүп, көптөгөн тартыштар болуп, кайра Жогорку Кеңеште каралып, ийине жеткирилип, камыр жуургандай болуп кабыл алынган. Кыргыз парламентинин кире беришиндеги мамлекеттик атрибуттар коюлган жер, бул жагында желек, герб жана ушул мамлекеттик атрибуттарды бекемдеп, тастыктап турган конституция. Сиздер билген 1993 жылдагы конституция кабыл алынгандан кийин 1 жыл өтпөй жеке бийликти чыңдоо үчүн 1994 жылы, андан соң 2 жылдан кийин 1996, 98, 2001 жана 2003 жылдары өзгөртүлүп толукталганга дуушар болгон. 93 жылкы конституцияны өзгөртүүгө биринчи кол салгандар, андан кийинки кол салгандар, андан кийинки кол салгандар, акыркыга чейин өзгөртүп келгендер ошол конституциянын кадыр баркына жете алдыбы? Жок, жете алган жок. Эмне үчүн ошол конституцияны өзгөртүүгө барышты? Ал конституция эмне? Туура эмес даярдалган беле? Чийки беле? Эгер андай болсо, чийки болсо,
ошону талкуулап жатканда өздөрү эмчини айтышкан жок. Конституциядан кемчиликти издөөнүн кереги жок. Конституция деген бул негизги кыска максаттарды көрсөтүп турган негиздүү гана мыйзам ченемдүүлүктөрү кабыл алыш керек болчу. Калганын бардыгы жөнөкөйлөткөн мыйзам, конституциялык мыйзам, жөнөкөй мыйзамдарда бүт кабыл алып, чечмеленип кыргыз элине берилиш керек. Сиз айткандай бир нече жолу өзгөрдү, бирок баш мыйзам улам тез алмашат деп биз албетте баягы тынчсызданып келебиз. Бирок баш мыйзамда жанагы мен айткан негизги багыттар кала берет. Ошентип толгон токой мамлекеттик маселелердин чиеленишкен ар түрдүү себептеринен улам 2005 жылы бийлик алмашты. Ал элдик толкундоолор менен коштолуп 2010 жылы жаңы бийлик орноду. 2005 жылы элдик төңкөрүш болуп бийлик алмашты. Мында дагы 3 ирет баш мыйзам өзгөртүү толуктоолорго дуушар болуп референдумдар менен коштолду. Андан кийинки келген 2010 жылдагы бийлик дагы баш мыйзамга дагы бир ирет өзгөртүү толуктоолорду киргизип, анда өкмөт башынын ыйгарым укуктары кеңейтилген. 2010 жылы келген бийлик өзүнүн баш мыйзамын бир ай ичинде талкуудан өткөрүп, өлкөнүн башкаруу системасы кылып парламенттик башкарууну тандап алды. Бирок бул системага коомдун даярдыгы жоктугунан бир топ башаламандыкка туштугушту. Коммерсанттар чайкагандай эле чечимдер кабыл алынып атты. Кадрдык саясаттын абдан начар көрүнүштөрү болуп атты. Соодалашуу болуп кетти. Буну жалпы жонунан эл дагы сезип атты. Коом дагы сезип атты. Ошончо учурдун талабы болду. 2010 жылдан кийинки өзгөргөн баш мыйзамда парламентке бир топ укуктар берилген. Бирок аны саясий партиялардын көпчүлүгү туура пайдалана алган жок. Көпчүлүк добуш менен, ар кандай ыкма менен парламентке келгенден кийин жанагы бийлик бөлүштүрүү аким айыл өкмөттөргө чейин түшүп кеткен көрүнүш элди иренжитип койду. Ай ата, ушул парламенттик башкаруу болбойт окшойт. Ушинтип эле ак үйдүн ичинде туруп 5-6 партия папке бөлүштүрүп отура берип тургайбы деген сөз ошол убактагы баш мыйзамга кичине көө жаап койду да. Парламенттик болсун дедик, кийин аралашып кылып көрөйүн дедик. Андан кийин супер президенттик кылган аракет кылып көрдүк. Акыркы убакта парламенттик күчөткөнгө аракет кылдык, бирок бүгүн мына кайра келип ушул балансирование деп айтсак болот. Бир жагы күчтүү президент, ошол эле учурда анын жанагындай аткаруу бийлиги жоктугу, аны бардыгы ушул президентке ыйгарып, бир эле киши эки жакка тең жооп бере турган болсо, экинчиси бул мыйзам чыгаруу орган дагы четте калган жок. 2020 жылы бийликке келген Садыр Жапаров Конституциянын жаңы редакциясын иштеп чыгууну демилгелеген. Конституциялык кеңешме парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга кайтарып, парламентарийлердин санын 120дан 90га түшүрүүнү сунуштаган. 2021 жылдын 11 апрелинде өткөн референдумда жалпы шайлоочулар жаңы конституцияны колдогон жана ошол эле жылдын 5 майында президент Садыр Жапаров конституциянын жаңы редакциясына кол койгон. Ошого ылайыктуу башкаруунун президенттик формасына ылайыкташкан баш мыйзам бизде иштелип чыкты. Биз мындайча айтканда цивилдүү коомго аттандык. Бирок ошол менен бирге бир өзгөчөлүк да бар. Кыргызга таандык болгон үрп-адат, нарк насил, ата-бала мамилеси ушулардын баардыгын камтыганга да аракет кылдык да. Эгемендик алган жылдардан бери жана оош кыйыш, баягы оомал төкмөл замандар болду. Бирок дагы эле баягы тегерек столдордо эмелерде биз бир идеология издешибиз керек деп, ушу идеологияны асмандан, жерден, суудан издеп жүрөбүз да. Мына идеология. Кантип жашашыбыз керек? Эгемендүү элбиз. Кандай жашашыбыз керек экени бүт ушул баш мыйзамда жазылган. Ушул баш мыйзам өз киндигибизди өзүбүзгө эсептейт. Мына бул жерде турат. Элдин эркиндиги үчүн курман болгон баатырларды эстептейт. Мунун ичинде тарых дагы бар. Конституцияны жөнгө салуунун саясий укуктук чөйрөсү түп тамырынан өзгөртүлдү. Башкаруунун президенттик формасына өтүү дагы оңойлтоң болгон жок. Бирок ал демократиялык принциптерден баш тарттык дегенди туюндурбайт. Элдин тандоосу ушундай болду. Башыбыздан кечирген оош кыйыш жылдардын тажрыйбасы көрсөткөндөй, өлкөбүздү жоопкерчилик менен башкарууга мезгил келип жетти. Өзүбүздүн конституциябыз бар. Өзүбүздүн дүйнөлүк картада ордубуз бар. Өзүбүздүн суверенитетибиз бар. Өзүбүздүн туубуз бар, гербибиз бар, гимнибиз бар. Булар өтө өзгөчө мааниге болгон нерсе. Кыргызстан, маселен, дүйнөлүк олимпиадалар болобу, оюндар. Сөзсүз түрдө өзүнүн
туузун көтөрүп чыгат, өзүнүн гимнин коштоосунда. Бириккен Улуттар Уюмунун аянтчасында дүйнө жүзүндө бүт кандай гана маанилүү саясий, экологиялык маселелер болбосун, Кыргызстан башка чоң державалар сыяктуу эле бирден добушу бар, өзүнүн эгемендүүлүгү бар. Бул өзгөчө мааниге ээ нерсе да. Жогорку кеңеште ошентип элдин келген өкүлдөрүнүн бирөөсү каршы болуп, бирөөсү макул болуп, жогорку кеңеште кызыл чеке талаштын өзү биздин өлкөнүн мындай бир келечеги бар экенин, адилеттикке умтулуу бар экенин билдирет да. Башка өлкөлөрдө баш мыйзамдарды өзгөрткөндөрдү көрүп атабыз да, мындай келет суроо жооп дагы жок, өзгөртүп коюшат. Дүйнөдө адамзат жашап турган мезгилде кыргыз эли ошол адамзаттын арасында болсун. Дүйнөдө мамлекеттер болуп турган мезгилде кыргыз мамлекетинин көтөргөн түндүгү түбөлүк болсун айланайдыр. Майрамыңыздар. Бүгүн Кыргызстан өз өнүгүү жолун таап, иш жүзүндө эркин жарандардын өлкөсүнө айланууда. Биздин өнүгүү моделибиз кыргыз элинин эркин мүнөзүнө, улуттук намысына жана адилетсиздикке моюн сунбаган бекем рухуна таянат. Кыргыз Республикасынын Конституциясы элибиздин рухуна шайкеш келип, өнүгүү жолуна жарык чачкан шам болууга тийиш. Турмуш баарын ордордуна коюп жатат. Мыйзамдардагы биздин кулк мүнөзүбүзгө жат жана жасалма таңууланган нерселер өзүнөн өзү жокко чыгып, тетрисинче мыйзамдарыбыз Кыргызстандын кызыкчылыктарына төп келген эрежелер жана жоболор менен толукталууда. Бир гана эл мыйзамдарыбызды өнүгүүгө өбөлгө болгудай, жарандарыбыздын үмүт тилектерине шайкеш кылып жасай алат.